1,5 жылдан бери ректор дайындалбаган Ош технологиялык университетинде шайлоодо кайрадан жетекчилик шайланбай калды. Жогорку окуу жайдын ректорун жамааттык тандоонун негизинде атайын шайлоо уюштурулду. Жетекчиликке окуу жайда көп жылдан бери проректорлук кызматты аркалап келген Бакытбек Шамшиев жана Абдимуталип Сатыбалдиев ат салышкан. Шайлоого 469 мугалимдик жамаат катышып, министрликтин өкүлдөрү байкоочулук жүргүздү. Тандоонун жыйынтыгында Абдимуталип Сатыбалдиев 177, Бакытбек Шамшиев 75 добуш алган. Шайлоого катышкан эмгек жамааттын 221 каршылык добушун билдирип, жаңы ректор дагы дайындалбай калды. Билим берүү министрлиги тарабынан 2 ай убактылуу ректор тандалып, мыйзам боюнча 2 айдан соң кайра шайлоо өткөрүлөт. Окуу жайдын мурунку ректору Абдыкадыр Абидовго мугалимдер нааразычылыгын билдирип, талапкер соттошконго чейин барган. Бүгүнкү күндө Ош технологиялык университетинде 20 миңге чукул студент билим алат. Технологиялык окуу жай 40 багыт боюнча адистиги бар. Академик Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин ректорунун шайлоо дайындалган. Ошол шайлоонун буйруктун негизинде оргкомитет өзүнүн ишин кайра жандандырып, бүгүн шайлоо өнөктүгү жүрүп жатат. Негизинен университетте азыр ушул ректор болом деген негизги 2 кандидат бар. 2 кандидат тең университетте буга чейин иштеп жүрүшкөн баягы кызматкерлерибиз. Жалпы азыр ошол оргкомитет кечээги комитеттин отурумунун чечими менен 469 шайлоочу бүгүн шайлоого кирип атышат. Анан шайлоочулар өздөрүнүн тандоосун жасап, ошо бүгүн университеттин мындан кийин ошо алдыдагы 5 жыл башкара турган жетекчини, башкача ректорду тандашат. Анан бул азыр билесиздер, университетте буга чейин баягы акыркы 1,5-2 жылдан бери окуу жайыбыздын жетекчилигин тандоодо, коллективде, окуу жайда, жалпы ушу жамаатта бир аз маселелер бар болчу. Албетте ал мыйзам чегинде, мыйзамдын негизинде тактоо иштери жүрүп аткан. Бүгүн ошонун жыйынтыгы уже мына чыгып, ошол шайлоолор дайындалып атат да.